Биздин бүгүнкү темабыз дүйнөлүк океан. Дүйнөлүк океан. Биринчи биз дүйнөлүк океан жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Дүйнөлүк океан жер бетинин 4/3 бөлүгүн ээлейт. Бетинин 4/3 бөлүгүн ээлейт экен. Аянты болсо, жалпы аянты 361 миллион километр квадрат экен. Квадрат километр. Башкача айтканда, бул жер шарынын 70,8% ээлейт экен. Ал эми жалпы гидросферанын 96,4% ээлейт экен. Калган 3,6% бул дарыялар, көлдөр жана мөңгүнүн суулары болуп эсептелинет экен. Дүйнөлүк океан өзгөчө геологиялык жана геоморфологиялык түзүлүштөр менен аймаланган. Үстүндөгү атмосфера жана түбүндөгү чөкмөлөр менен заттар жана энергия алмашуусу өзгөчө мүнөздөгү, өзүнүн өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бар географиялык объект, биосферанын бир бөлүгү болуп эсептелинет экен. Дүйнөлүк океан бул биосферанын бир бөлүгү. Эмне үчүн биосферанын бир бөлүгү? Анткени тирүү заттардын баардыгы тең дүйнөлүк океанда жашайт экен. Дүйнөлүк океан жердин суу балансын аныктайт жана жаратылыштагы суунун айланышындагы негизги звено. Буну биз билебиз. Демек, дүйнөлүк океан бул суу балансын аныктайт экен. Эмненин натыйжасында? Дүйнөлүк суунун айлануусунун натыйжасында. Ошондой эле ал абадагы нымды, жер бетинде суу объектилерин дайыма жаңыртып туруучу суунун булагы, жер бетинде жүрүп өткөн жана азыр жүрүп жаткан дээрлик баардык процесстердин жана кубулуштардын активдүү катышуучусу. Көпчүлүгүнүн башкы себеби, мисалы үчүн, атмосфера менен гидросферанын ортосундагы, гидросфера менен литосферанын ортосундагы жана литосфера менен биосферанын ортосундагы байланыштардын баардыгын тең камсыз кылып турат экен. Ошондой эле бул океандын бетине тийген күн нуру дээрлик тең жана анын суусуна сиңип топтолот экен. Суунун топтолгон энергия деңиз агымдары аркылуу уюлдук зоналарга чейин жетип, планетанын жылыткыч системасы катары кызмат өтөйт экен да. Демек, бул климат түзүүчү дагы фактор болуп эсептелинет экен. Дүйнөлүк океан бул климат түзүүчү фактор экен. Ошондой эле дүйнөлүк океандын суусу туздуу экендигин биз баардыгыбыз тең билебиз. Деңиз суусунун орточо туздуулугу, океан суусунун туздуулугу 35 промил экен. 35 промил. Демек, муну кандайча түшүнсөк болот экен? 1 литр сууда 35 грамм туз болот экен. Үйдөн эксперимент жасасак болот. 1 литр сууна 35 грамм тузду салып көрөбүз дагы, аны даамдап көрөбүз. Даамы кандай экен? Ал эми ысык көлдө болсо, 1 литр сууда 6 грамм туз бар. Муну дагы эксперимент жасап көрөбүз. 1 литр сууну алабыз дагы, 6 грамм тузду салып туруп, көлдүн даамына окшошот бекен, ошону байкап көрөбүз. Дүйнөлүк океандын тузун өзүнчө бөлсөк, эгерде суудан кайра тузду бөлсөк, 48 миллиард тонна туз чыгат экен. 48 миллиард
тонна туз чыгат экен. Бул абдан көп туз болуп эсептелинет экен. Ал туздарды жер бетине жайсак, бул эгерде жер бетине жайсак, калыңдыгы 133 метр болгон катмар пайда болушу мүмкүн экен. Туздуу катмар пайда болушу мүмкүн экен. Туздардын химиялык курамында Менделеевдин таблицасынын 76 элементи кездешет. Бул жерде белгилеп кете турган нерсе, деңиз суусунун туздуулугу өзгөрүшү мүмкүн, бирок туздардын бири-бирине болгон катнашы эч качан өзгөрбөйт. Ар дайым бир калыпта болот экен. Азыр биз дүйнөлүк океан дагы ресурстар менен таанышабыз. Дүйнөлүк океандын ресурстары биологиялык, химиялык, минералдык жана энергетикалык болуп бөлүнөт экен. Биринчи, биологиялык ресурстарга эмнелер кирет экен? Бул фитопланктон, фитобентос, зоопланктон, жана зообентос, жана ошондой эле нектон болуп бөлүнөт экен. Фитопланктон негизинен зоопланктондун жеми. Жалпы биомассасы аз болгону менен дээрлик күнүгө жаңырып турат экен. Жылдык продукциясы эбегейси зор. Зоопланктон балыктардын жана киттердин жеми. Анын да жылыңкы продукциясы зор экен. Адам баласы үчүн сууда эркин сүзүп жүргөн жаныбарлардын мааниси өтө зор. Эркин сүзүп жүргөн жаныбарлар бул нектондор. Анын жылыңкы продукциясы 200 миллион тонна экен. Демек, бунун жылдыңкы продукциясы 200 миллион тонна экен. Ал эми химиялык ресурстарга болсо дүйнөдөгү туздар же болбосо эң көп химиялык ресурс болгон бул деңиз химиялык элементтер туздар экен да. Эң биринчи кезекте туз. Андан кийин магний. Дүйнөлүк океандан магний металлынын дүйнөлүк керектөөсүнүн 60%-ин ушул деңиздерден алынат экен да. Бром, мунун дагы медицинага керектүү 90%-ин ушул дүйнөлүк океандардан алат экенбиз. Ошондой эле көптөгөн химиялык Менделеевдин системасында көп химиялык элементтердин баардыгы тең бул дүйнөлүк океанда бар экен. Дүйнөлүк океандын кийинки ресурсу бул минералдык ресурстар. Минералдык ресурстар океандын шельфинде өтө көп жайгашкан. Мисалы, бул жерде фосфориттер, газ менен нефть, темир, марганец жана башкалар. Ал эми дүйнөлүк океандын эң негизги ресурсу бул энергетикалык ресурс болуп эсептелинет экен. Дүйнөлүк океан эбегейси зор потенциалдык энергияга да ээ да. Деңиз ташкындары, толкундарды, температуранын айырмачылыктарын биз энергетика катары пайдаланат экенбиз. Мына биз бүгүн дүйнөлүк океан боюнча маалыматтарды алдык.